Эң маанилүү кеңеш трейдингде бул ашыкча эмоция менен соода кылбоо. Депозитти көбөйткөн да сенин анализиң, депозитти күйгүзгөн да сенин эмоцияң болот. Рынок өзү негизинде бардыгын берет да, бирок сен ага туура мамиле кылганда гана. Плансыз кирсең жоготосуң. Торговляда бат эле күйүп-ышып бай болуп кетем деп кааласаң дагы анда дагы жоготосуң да. Бир эле гана нерсени эстеп калышың керексиң, сделканы ачуу бул жеңиш эмес да толук. Сделканы жаап, депозитти сактап калуу чыныгы жеңиш болуп саналат. Итак, бүгүнкү биздин торговлябыз эртең мененки таңгамалык торговля болуп атат. Азыр 7:30 убакытта и бүгүнкү биздин биринчи сессия, точнее менин биринчи сессиям болуп да. Вот баланс нормально көтөрүлүп калды достор. Уже бүгүн бизде 19.637 долларга, потому что, ну, кечээ күнү кичине агрессивныйраак торговля кылганмын биринчи сессияда и результат жакшы болуп калды да. Вот так, бүгүн бизде анализ технический болот и совмещенно биз индикатор, аллигатор менен торговля кылабыз да. Индикатор, аллигатор вполне себе жакшы жыйынтыктарды берип атат уже бир жума, 2 жумадан бери да. И ошондуктан ушул индикатор менен дагы көп торговля кылып калайлы да. Итак, валютная пара. Валютная пара австралиец, новозеландец, ОТС болуп атат. Бизде мынакей азыр нисходящий тренд болуп атат. Бул жакта 1 мүнөткө мен сделкамды давайте 100 долларга ачайлы. 100 долларга 1 мүнөткө сатууга. Итак, отлично ачтык и бул жерде бизде кандай ситуация болуп атат. Биз 1 мүнөттүк таймфреймди карап атабыз, да. Давайте мен силерге мындай кылып түшүндүрөйүн. 1 мүнөттүк таймфреймди карап атабыз, мынакей. И бизде бул жерде мынакей кесилиш болуп атат. Кесилиш болуп атат и мындай картинада биз сделкабызды сатууга ачышыбыз керекпиз. Бирок биз 1 мүнөттүк, 5 мүнөттүк таймфреймди коюп алып туруп, биз глобально график баасы каяка түшүп атат өзү негизи көтөрүлүп атабы же түшүп атабы, ушуну биз байкашыбыз керекпиз да. Мына 5 мүнөттүк таймфреймде бизде азыр тренд нисходящий болуп атат да. То есть график астыга эле түшүп баратат. Значит, биз сделкабызды астыга ачышыбыз керекпиз да. Вот и дальнейший сделкаларыбыз дагы биз бул жакта, бул валютная парада үстүрөөк уровеньден же жакшы кесилиштерден биз сделкабызды сатууга ачышыбыз керекпиз да. Итак, биринчи сделкабыз плюс достор, отлично. Балансты плюс 92 долларга көбөйтүп койдук да. Евро, турецкая лира, ОТС 1 мүнөттүк таймфреймде бизде бул жерде уже кесилиш болуптур да. Мынакей көрүп атканда деле бул жакта уже кесилиш болуп, азыр график астыга эле түшүп баратат, бирок бул жакта биз сделкабызды ачканга рискованныйраак да, потому что кесилиш уже болуп бүткөн. Ошондуктан биз бул жакта кичине кечигип калдык достор да. Ошондуктан мен мындай ситуацияларды айтып коеюн, что ушундай моменттер да болот. Мындай моменттерде лучше кирбей эле коюш керек достор. Валютная пара новозеландец, доллар, ОТС. Бат-баттан 1 мүнөткө сатып аламын бул жакта сделкамды. И давайте анализ жүргүзөйүн. Бул жерде бизде тренд восходящий болуп атат, аябай күчтүү болуп атат. Бизде бул жакта тренд мынакей биздин Мориким сопротивлениябызды пробой кылып дальше үстүгө көздөй кетип атат достор. Также бизде мынакей уровень поддержка бар, мынакей. Вообще негизинде график бул жакта үстүгө көздөй эле кетип атат да. И также бул жакта бизде мынакей индикатор, аллигаторубуз бизде кесилишти көрсөтүп атат да. Значит, биз сделкабызды сатып алышыбыз керекпиз да. Да, негизинде бул жакта биз эң үстүнкү пиктен ачып атабыз, потому что тренд пробой болуп атканда, Морик уровень пробой кылып атканда волна күчтүү болушу мүмкүн да. Баасы көтөрүлүп эле кете берет и ошол моменттерде биз сделкаларыбызды жогору ачып берип 3, 4, 5 сделка даже плюс жаап койсок болот да. Трендтин ушундай жакшы плюсу бар достор. Итак, акыркы секунд и экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Уже эртең менен саат азыр 7:30 болуп атат достор да. И уже балансымды 170 долларга, 170, 180 долларга плюс кылып койдум достор да. Прикиньте достор, 180 доллар сом менен которгондо бул где-то бир 15, 16, 17 миң сом достор. Болгону бир 4 мүнөттүн ичинде таап атамын. Благодаря анализдин жардамы менен достор да. Анализдин жардамы менен, билим менен и сабыр менен мындай
чоң прибыль сиздер болгондо бир эле эртең мененки торговляда иштеп коюп эле акча таап коюп эле дальше өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды кылып жүрө берсеңиздер болот да. Ушунусу менен трейдинг аябай кызык достор. Ушунусу менен трейдинг аябай ценится достор да. Стройкада иштеген бул жакта кереги жок да. Бул жакта мына мээң менен иштесең бул жакта акча табасың достор. Ошондуктан всегда постоянство, усилий керек, постоянство. Биз тилеки менен торговля кылып турушубуз керекпиз, үйрөнүп турушубуз керекпиз, потому что финансовый рынокто эң чоң душманың бул сенин өзүңдүн психологияң да. Сенин бул мындай мээңдеги ичиндеги ограниченияң да, ошол преградаларды, эмоцияларыңды жокко чыгарышың керексиң да. Ошондо анан сенде бардыгы болот. Так, кийинки валютная пара доллар BDT дейт. Бангладешский така дейт. Бул жерден сделкабызды биз ылдыйга ачабыз $100 сатууга. И бул жерде бизде кандай фигура дагы болуп атат. Бул жакта бизде могундай треугольник болуп атат да. Мынакей астыңкы линияны коебуз. Бул уровень поддержка бизде. Мынакей бул уровень поддержкадан бизде үстүнкү линиябыз бар да, нисходящий тренд. Мынакей биз бул жакта негизинде эле азыр мына 1 мүнөттүк таймфреймди байкап турсак, график астыга эле түшүп баратат да. Мынакей биздин треугольнигибиз где-то бир 80-70% бул уровень, астыңкы уровень поддержка пробой болуп астыга түшүп кетиш керек да. Ну 30% даже болбой да калышы мүмкүн да. 5 мүнөттүк таймфреймди байкап көрсөк, 5 мүнөттүк таймфреймде бизде бул жерде тоже спуск болуп атат. Могул жакта график астыга түшүп баратат и негизинде бул жакта бизде восходящий скальпинг болуп атат да. Үстүгө көздөй кетип эле мындай көтөрүлүп кетип атат да. Вот, бул жакта биз азыр сделкабызды туура эле направленияга ачтык деп ойлоймун да. Так, 10 секунддук таймфрейм которулайлы и сделкабыз плюска жабылды достор. Отлично. Биздин мореги астыңкы линиябыз дагы поддержкабыз пробой болуп атат и кайра небольшой восстановление болуп көтөрүлүп кетип атат да. Итак, давайте кийинки котировкага өтө береличи. Кийинки котировкаларда бизде почему-то мындай жакшы точкалар болбой атат да. Мынакей бул жакта дагы бир момент бар экен. Доллар майра малазийский рингинде эмне дейт? Рингит дейт ооба. И бул жакта бизде бычий флаг болуп атыптыр да. И бул жакта бизде мынакей последний флагдын биздин ушул жерден көтөрүлүп кете турган буту болуп атат да. Азыр бул жакта бизде график үстүгө көздөй кетиш керек. Азыр 1 мүнөткө бат-баттан 1 мүнөткө сатып алайлы $100. Бул биздин уже 4-үнчү сделкабыз да. И бул жерден негизинде биз үстүнкү линия пробой болот экен деп ачып атабыз да. Мынакей бизде үстүнкү линия бул уровень сопротивления болуп саналат. А вообще негизинде бул жакта бизде восходящий тренд болуп атат да. И также мен дополнительно өзүмдүн паттернымды кошуп атамын да, өзүмдүн билимимди. Мынакей бычий флаг, последний рывок и бул жакта тренд азыр үстүгө көздөй кетиш керек да. Мынакей даже могул үстүнкү сопротивленияны дагы пробой кылып дальше үстүгө кетиш керек да. Вот. Ошол себептен сделкамды мен жогору ачып атамын да. Возможно, биз азыр бул жакта минус кармап калышы мүмкүнбүз да. Бизде акыркы 10 секунд эле калды. Эсик жабылып кала турган болсо, достор, биз астыраак уровеньден перекрытие ачабыз да. Дагы бир возможность беребиз. Бул график үстүгө кетет деп негизинде пока что анализимге мен ишенип эле атамын да. Если дагы башка признак чыкса, что график үстүгө кетпейт же башка сторона кетип кала турган болуп оюм кетсе стратегиямда, анда мен сразу торговлямды бул валютная парада токтотом и башка котировкадан сделка ачганга аракеттенем да. Так, давайте байкайлы кандай болуп жабылат экен. Ушундай достор, сделкабыз дагы плюска жабылды, балансыбызды дагы көбөйттүк достор, жана пайдалуу нерсени дагы биз сиздер менен түшүнүп үйрөнүп алдык. Телеграм каналыбызга да сөзсүз түрдө каттала кетиңиздер. Телеграмыбызда бизде торговля обучение жана бардык отзывдарды көрсөңүздөр болот ошол каналда и жана сигналдары и также обучение дагы бар достор. Обучениега бесплатно кошулсаңыздар болот да, то есть акча төлөбөйсүздөр, онлайн, оффлайнга келбейсиздер, только онлайн болот. Где-то бир 100 видеороликтей болот, 100 видеороликте обучениялар с нуля кантип прям реальный пример менен
менен $10 менен болгону да $100 000 чейин жеткен өзүмдүн обучениямды толук курс кылып жасаганмын достор да. Где-то бир 4 ай жасаганмын ошол обучениямды сиздер дагы алсаңыздар болот. Жана биздин торговлябызда 2 маал болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да бизде ушундай сигналдарды жөнөтөм да, өзүмдүн сделкаларымды ушака жөнөтөм и ушундай жыйынтыктарды сиздер дагы алсаңыздар болот да. Мынакей көчөгөнкү биздин статистикабыз 92 сделка ачылды и 70% прибыльдүү сделка болду. Пайда $3196 болду достор. Ушундай жыйынтыктар күнүнө болуп турат достор. Катталабыз, ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот.